Саламатсызбы урматтуу көрүүчү, биздин каналга кош келиңиз. Сиздер менен Европа сырлары каналы жана мен Толгонай. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге абдан маанилүү жана пайдалуу темалардын бирин айтып бергим келип жатат. Анткени көп адамдар ушул тууралуу сурайт жана кызыгат. Ошондой эле акыркы күндөрү Польшага келип жаткан кыргыздардын саны көбөйдү. Ошондуктан дагы бул тема күндөн күнгө абдан актуалдуу болот деп ишенем. Бүгүн биз Польшага үй бүлө менен кантип келсе болот жана ошондой эле эгерде Польшага келип үй бүлөнүн мүчөсү иштеп жаткан болсо, ал калган үй бүлөнүн мүчөсүн кантип Польшага чакырса болот, кандай жолдору бар, ошол тууралуу айтып берем. Ошондуктан мен менен болуңуз, бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, анан сөзсүз түрдө ой пикир калтырып, бул маалымат сизге пайдалуу болду, ошол тууралуу жазып койсоңуз абдан ыраазы болмокмун. Ошондой эле ар бир чыккан видеого лайк басып, өзүнүн ой пикирин жазып жаткан көрүүчү бул каналдын өсүшүнө абдан чоң салым кошуп жатат. Ошондуктан баарына терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир сураныч, ушул чыгарылышты көргөндөн кийин, эгерде Польшада иштеген тааныштарыңыз, досторуңуз болсо, ошондой эле Польшага келем деп кызыгып жаткан адамдар болсо, бул чыгарылыш менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуз. Анткени мындай маалыматты эч жактан ала албайт, ошондуктан сөзсүз түрдө алар дагы көрсүн. Биринчи эле мен сиздерге Польшага үй бүлө менен кантип келсе болот, ошол тууралуу айтып берейин. Анткени жаш үйлөнгөн үй бүлөлөр Польшага келип иштеп кетейин деп, бирок жолдорун билбей жатышат. Ошондуктан бул биздин азыркы биринчи темабыз. Негизи үй бүлө менен келүүнүн бир канча жолу бар. Бул окуу аркылуу келүү, жумуш менен, ПНЖ, ПМЖ, ошондой эле блу карт менен. Бирок азыр биринчи айтыла турган нерсе бул окуу аркылуу айтып берейин. Окуу аркылуу кантип келсе болот. Негизи Польшага эгерде сиз эч качан келе элек болсоңуз, эч кандай документиңиз жок болсо, анда Польшага үй бүлө менен келүүнүн эң оңой жолдорунун бири бул окуу аркылуу келүү. Анткени окуу аркылуу келгенде көптөгөн артыкчылыктар бар, ошол тууралуу айтып берем. Ал эми окуу аркылуу кантип келсе болот? Сиз өзүңүз каалаган жогорку окуу жайды тандайсыз, ал жака документтериңизди тапшырып, анан бүт керектүү документтерди тапшыргандан кийин окуу жай сизге документтерди берет керектүү. Мисалы, окууга өттү, ошондой эле бизде окуйт, пригласительный берет, бул жака келсин, окусун деген. Ошол документтерди алып алып, анан посольство болобу же консульствого барасыз. Анан ал жактан ошол документтердин жардамы менен виза алып туруп, анан Польшага келсеңиз болот. Негизи Польшага окуу аркылуу келүүнүн кандай артыкчылыктары бар? Мен азыр кыскача айта кетейин. Бул эң эле биринчи артыкчылыгы студенттик виза алуу жеңил. Мисалы, жумушка виза бергенде көп адамдар отказ алып калса, ал эми студенттик визаны көп учурда отказ бербейт. Сөзсүз түрдө студенттик визаны беришет, отказ болуп калган учурлар абдан аз кездешет. Ошондуктан коркпой бул жолду тандасаңыз болот. Ошондой эле студенттик виза менен разрешение на работу талап кылынбайт. Эгерде сиз Польшада окуп жүрсөңүз, анда каалаган жумушуңузда иштесеңиз болот. Ошондой эле Европанын башка мамлекеттеринен айырмаланып, мисалы, Польшада студент жумасына мынча саат гана иштегенге укуктуу деген мыйзам жок. Ошондуктан каалаганча иштей берсе болот. Күнүнө 8 саат иштейсизби, 10 саат иштейсизби, аны эч ким чектебейт, өзүңүз алыңыз жеткенче иштей бересиз. Ошондой эле студенттик виза менен жумуш табуу жеңил. Анткени айтып кетпедимби, разрешение на работу жасалбайт деп. Ошондуктан көп жумуш берип жаткан фирмалар, жумуш берип жаткан адамдар түрдүү документтерди жасатуудан качат дагы, анан ошонун ордуна башын ооруткусу келбей, студенттерди эле жумушка алып алат. Анткени көп убактысын кетирбейт, башка документтерди жасап, ошондой эле каражатын дагы кетирбейт. Ошондуктан бул жеңил жол деп студенттерди жумушка көп алышат. Дагы бир артыкчылыктарынын бири, бул 26 жашка чейин студенттер айлык акыны көп алат. Мисалы, эгерде Польшада иштеп окуп жүргөн студент жумушка кирсе, ал эч кандай налогторду төлөбөйт дагы, ошондуктан анын айлык акысы көбүрөөк болот. Мисалы, менин жанымда дагы курдашым экөөбүз иштеп жаткан болсок, анын студенттик статусу болуп 26 жашка чейин болсо, анда ал мага караганда 50-60, кээде 100%га чейин айлык акысы көбүрөөк болот. Ошондуктан бул дагы абдан пайдалуу. Эгерде мисалы сиз жаш үй бүлө болсоңуз, жашыңыз 26-га чыга элек болсо, анда ушул абдан пайдалуу деп
эсептейм жана сиздерге дагы сунуштайм. Ушул нерсени ойлонуп көрсөңүз болот. Дагы бир артыкчылыктарынын бири бул студенттер келгенден кийин көптөгөн нерселерге жеңилдетүүлөрдү алат. Мисалы музейлер болобу же ар кандай кафелер болобу, бүт жакта студенттер үчүн арзандатуулар бар. Ошол арзандатуулардын эң пайдалуусу бул болсо коомдук транспортко 50% арзандатуу беришет. Бул абдан көп каражат сактап калганга мүмкүнчүлүк берет. Дагы бир эң жакшы артыкчылыктарынын бири бул жатаканада жашоо мүмкүнчүлүгү. Баарыбызга белгилүү, Польшага келгенден кийин батирди ижарага алганга туура келет. Ал эми батирди ижарага алуу азыр абдан кымбат болуп жатат. Ошондуктан эгер сиз студент болуп келсеңиз, жатаканада жашасаңыз, батирди ижарага алганга караганда абдан эле аз суммада каражат колдоносуз. Ошондуктан бул дагы абдан пайдалуу. Кийинки жолдорунун бири бул үй бүлө менен кантип чогуу келсе болот. Эгерде жок, окуу бизге туура келбейт, окубайм, окууга кызыкпайбыз десеңиз, анда өз алдынча интернеттен жумуш таап, жумуш бере турган фирма болобу, адам болобу, ошол адам менен сүйлөшүп, керектүү документтерди жасатып берчи, бизге разрешение на работу жасатып берчи деп суранып, анан ошол документтерди консульствого алып барып, виза жасатып келсеңиз болот. Ошол учурда бул негизи өз алдынча жумуш таап, анан керектүү документтерди жасатуу негизи көп адамдарга кыйынчылыкты жаратат. Анткени биринчиден тил билиш керек ошол жумуш берип жаткан адамдарга жазуу үчүн. Ошондой эле кайсы сайттардан жумушту табыш керек, кайсы жерден кандай жумуш тапса болот, ошону да көп адамдар билбейт. Ошондуктан бул жол абдан мындай эмгекти талап кылат, ошондой эле убакытты дагы талап кылат. Дагы бир жол бул ортомчу фирмалар аркылуу керектүү документтерди жасатып, жана ошол документтер аркылуу виза алуу. Албетте ортомчу фирмаларга кайрылганда акча керек болот. Мисалы көп фирмалар 800 евродон 1000–1500 евро алышат экен. Бирок ал менимче сиз үчүн бардык документтерди жасап берген үчүн татыктуу берген акчаңыз болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул жерде эки мүмкүнчүлүк бар. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү ойлонуп көрсөңүз болот. Ал эми кийинки сүйлөшө турган нерсе бул Польшага келип иштеп жаткан кыргыз өзүнүн үй бүлөсүн Польшага кантип чакыртса болот. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Бул жерде дагы бир канча мүмкүнчүлүк бар. Биринчи эле мен айтып бергим келген нерсе бул кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы Польшага келип жаңы эле иштеп баштаган, келгенине 1–2 жыл болгон адам кыргыз жараны бул ВНЖ алат, полякча карта часового побуту деп айтылат. Ал эми келгенине 5 жылдан ашып көп болуп калган болсо, ал эгерде аракет кылган болсо ПМЖ алып калат. Ал болсо биз Кыргызстандын жарандарына долготерминовый резидент деп айтылат. Ошол документти алгандан кийин анан үй бүлөсүн чакырууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар, бул Blue Card менен дагы алса болот. Бирок Blue Card жөнүндө тууралуу бүгүн айтпай эле коеюн, анткени бул өзүнчө тема. Эгерде кызыккандар болсо, сураныштар болсо, мүмкүн Blue Card тууралуу өзүнчө чыгарылыш жасайм. Анан баса айта кетчү нерсе, Blue Card тууралуу дагы биз Германияда иштеп жаткан кыргыз жараны менен кыскача маалымат бергенбиз. Ошол акыркы интервьюлардын биринде. Ошол интервьюнү көрсөңүз, мүмкүн Blue Card тууралуу дагы өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алсаңыз болот. Мен жаңы эле айтып кеткендей, ВНЖ карта часового побуту бул ошол Польшада иштеп жүргөн чет элдик жарандар жасатуучу документ. Бул документ менен сиз легалдуу жүрүп, легалдуу иштей аласыз. Ошондой эле Кыргызстанга жана башка Европа биримдигине кирген мамлекеттерге саякаттап жүрө берсеңиз болот. Ошол ВНЖ алгандан кийин, карта алгандан кийин эки мүмкүнчүлүк бар үй бүлөсүн чакыртууга. Бул биринчиси воссоединение с семьей, венчание родины деп коет поляк тилинде. Ал мүмкүнчүлүктөн ким колдоно алса болот. Мынакей мен бул жерге баарын жазып койдум. Биринчи эле бул эгерде сиздин жубайыңыз, жолдошуңуз часовой побут жана картаны ВНЖ менен 2 жылдан ашык Польшада жашаса. Ошондой эле эгерде Польшанын жараны менен никеде турсаңыз. Үчүнчү, эгерде жубайыңыз, жолдошуңуз ПМЖ статусуна ээ болсо. Төртүнчүсү, эгерде чет элдик жаран илимий ишмердүүлүгүнө байланыштуу картасы болсо, ВНЖсы болсо.
Анан акыркысы бул Blue Card картасынын негизинде өзүнүн семьясын ушул воссоединение с семьей деген мүмкүнчүлүк менен үй бүлөсүн Польшага чакыртса болот. Ал үй бүлөсүн чакыртуу үчүн кандай документтер керек, азыр баарын айтып берем. Ошондуктан бул чыгарылышты сөзсүз түрдө аягына чейин көрүңүз. Мен абдан айткым келген нерсе бул воссоединение с семьей картасын алгандан кийин абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени ошол карта менен сиз эч кандай разрешение на работу, ушундай ашыкча документтер жок эле каалаган жумушуңузда иштей берсеңиз болот. Ошондой эле карта 3 жылга чейин берилет. Үй бүлөсүн чакыруу арызын жазуу үчүн үй бүлөсү Польшада болуунун кажети жок. Ушул дагы абдан маанилүү, абдан керектүү жери. Эгерде мисалы Польшада иштеп жүргөн үй бүлөнүн бир мүчөсү үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө карта алып берем десе, бул жактан ошол үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө бул жактан керектүү документтерди тапшырат дагы, карта алат, анан ошол карта менен үй бүлөсү толугу менен Польшага келип жашаса болот. Бул менимче абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Анан дагы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул болсо другие обстоятельства. Орус тилинде, ал эми поляк тилинде inne okoliczności деп коет. Бул жерден бул мүмкүнчүлүктөн ким пайдалана алат? Бул жол менен үй бүлөсүн чакыра ала турган чет элдик жаран биринчи жолу картасын алып жаткан болот. Мисалы Польшага жумушка жаңы эле келди, кыргыз жараны, анан бул жакта жүрүп өзүнүн карта часового побыта ВНЖга тапшырып жаткан болсо, ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп үй бүлөсүн өзүнө кошсо болот. Бирок бул жерден эң кемчилиги, мисалы сиз ошол үй бүлөңүз дагы сизге кошулуп, сиздин документтериңиз аркылуу бул картаны алуу үчүн ал сиздин үй бүлөңүздүн мүчөлөрү ошол Польшада болуусу керек. Ушул жери абдан кыйынчылыктарды жаратат, анткени биринчи келиш керек, анан бул жактан документтерди тапшырыш керек. Ошондуктан бул кыйыныраак болот. Бул жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Үй бүлөсүн чакыруу арызын жазуу үчүн үй бүлөсүн айтып кеткендей Польшада болушу керек. Ошондой эле бул карта деле 3 жылга берилет. Анан карта менен иштесе болот. Мисалы жанагы воссоединение с семьей картада доступ до рынка працы деп жазылып берилсе, ал эми бул картада андай жазылбайт. Бирок андай доступ до рынка працы деген жазуу жок болгону менен иштесе болот. Бир гана разрешение на работу жасатуу керек. Эгерде өзүңүз жумуштап, ошол жумушка алып жаткан адам сизге разрешение на работу жасатып берсе, анда ойлонбостон легалдуу иштей берсеңиз болот. Бул жерден болсо мен сиздерге керек болуучу документтер тууралуу айтып бергим келип жатат. Кандай документтер керек? Мисалы, бир нускада арыз, поляк тилинде внесок деп коет. 4 сүрөт, жарактуу паспорттун көчүрмөсү, мисалы, сиздин загран паспортуңузду копиясын жасатышыңыз керек, ошондой эле оригиналын көрсөтүп беришиңиз керек. Бул жерде негизи кайсы документтерди алып барбаңыз, ар дайым оригиналы болуш керек. Анан копиясын дагы жасатып алыш керек. Копияларын алып калат дагы, оригиналын текшерип, анан копияларын алып калышат. Кийинки документ бул сиздин атыңыздан арыз берүүгө жубайыңыздын жазуу жүзүндөгү макулдуулугу. Мисалы, жубайы берип жатабы же жолдошу берип жатабы, ким Польшада ошол ВНЖнын ээси болуп үй бүлөсү үчүн арыз берип жаткан болсо, ошол адамдын атына берки мүчөсү, үй бүлөнүн берки мүчөсү арыз жазып бериш керек нотариустан. Мен ишеним катын жазып бериш керек, кыргызча айтканда. Дагы бир нерсе, керектүү нерсе бул ден соолук камсыздандыруусу, страховка сөзсүз түрдө керек болот. Страховка көрсөтүш керек. Ошондой эле турак жай менен камсыз кылууну ырастоо документи. Мисалы, батирди ижарага алганбыз, ошол ижараны мынча убакытка чейин жашайбыз деген документ көрсөтүш керек. Дагы бир нерсе бул туруктуу жана үзгүлтүксүз киреше булагы тууралуу документ. Ошондо ким Польшада иштеп жаткан болсо, ошол адамдын умова о праце, мисалы, умова о праце Польшада иштеп жүргөндөрдүн баары эле билет бул эмне экенин, ошол жумуш менен түзүлгөн контрактты көрсөтүш керек. Анткени бул эмне үчүн керек? Ошол иштеп жаткан адамдын доходу ошол үй бүлөсүн бакканга жетеби, жетиштүү суммабы деп анын айлык акысын эсептейт, анан ошого жараша алар решение чыгарат.
Арыз берип жаткан адамдын статусу бар экенин далилдеген документ, мисалы жубайынын ВНЖсын же жолдошунун ВНЖсын копиясын ала баш керек сөзсүз түрдө. Ошондой эле бул документти алуу үчүн 440 злотый төлөнөт. Ал эми пластик үчүн решение чыгып, уже позитивный решение болду, документти колго аласыз дегенден кийин анда дополнительно 50 злотый төлөнгөндөн кийин пластик колуңузга тиет. Достор, мына бүгүнкү теманы айтып бердим. Сиздерге пайдалуу жана кызыктуу болду деп ойлойм. Эгерде суроолоруңуз калса, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз. Баардык суроолорго жооп бергенге аракет жасайм. Дагы кандай темаларга видеолорду көргүңүз келет, кандай темалар сиздерге кызыктуу, ошол тууралуу да жаза кетсеңиздер абдан ыраазы болмокмун. Жана сөзсүз түрдө ушул видео менен башка кыргыздарга бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Көрүшкөнчө кийинки видеолордон саламатта туруңуздар.